Арыбаңыз. Өнөр алды кызыл тил деп бекеринен айтылбаса керек. Эл алдында чыгып сүйлөө бүгүнкү замандын аябай чоң талабы. Бул өнөргө ар бир адам оңой эле үйрөнө алат. Аны үчүн болгону улам машыгып, кайталап, улам такшалып туруш керек. Эл алдына чыгып сүйлөөрдүн алдында ага жакшылап даярданып алуу сиздин ийгиликтин эң негизги бөлүгү. Жакшылап даярданып алуу деген бул текстти алдын ала камдап, бардык баш аягын тизмектеп, оюңузду жакшылап жазып алуу. Эң биринчи сөз ачар же сөздүн бет ачары. Элдин алдына чыккандан кийин элдин көңүлүн өзүңүзгө буруп алгандай кылып, жакшы анекдот менен, жакшы сөз менен же улуу ойчулдун же кызыктуу айтылган цитаталардан келтирсеңиз болот. Же өзүңүзгө каалагандай өзүңүздүн ыкмаңызды ойлоп табыңыз. Андан кийин сөздүн негизги бөлүгүнө өтөсүз. Сөздүн негизги бөлүгү сиздин жалпы айта турган сөздүн 70%-ын түзөт. Сөздүн негизги бөлүгүн 3кө бөлүп алсаңыз болот. Ал сизге дагы даярданууга жардам берет, элге дагы кабыл алууга оңоюраак болот. Аны үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү факты деп же алгач окуя мындай болгон деп хронологиялык түрдө берсеңиз болот. Же болбосо тескерисинче окуя мындай башталган, ага биринчи себеп, экинчи себеп, үчүнчү себеп деп өзүңүзгө ыңгайлуу же сиздин айта турган сөздүн маанисине, эң негизги маңызына жараша структурасын калыбына келтирип алыңыз. Эң негизги жана эң маанилүү, бирок кыска айта турулган жери бул сөздүн жыйынтыгы. Психологдордун айтымында биз сөздүн эң башын, анан эң аягын жакшы эстеп калат экенбиз. Андыктан сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгы сиздин жалпы айтып аткан сөздүн эң негизги маңызын туюндурган жери болуш керек. Кандайдыр бир кыймыл аракетке үгүтпү, эгерде реклама болсо, же сиздин YouTube каналга жазылуубу, эгерде кайрылуу болсо, балким жакшы каалоо тилек жана сиздин ошол адамга сиздин жүрөктөн чыккан мамилеңиз же кандай тойго барганда, ошол сыяктуу сөздүн эң аягына сиздин жалпы айта турган сөздүн эң маңызын, эң негизги тоготер жерин туюндуруп айтышыңыз керек. Дагы бир орчундуу, бирок кичинекей жери, эл алдына чыгып сүйлөп баштаганда кандайдыр бир кемчиликтер кетсе, мүчүлүштүктөр болсо, эч качан ал үчүн кечирим сурабаңыз. Сиз элдин алдына чыкканда эл сизден кандайдыр бир жакшы нерсени же ушундай бир күчтүү айтылган, ишеним менен айтылган сөздү күтөт. Сиз чыгып туруп анан кийин кечирим сурап баштасаңыз, сиз айта турган сөздүн баркы дароо түшүп кетет. Андан алыс болуңуз дагы, кандай гана болбосун, кечирип коюңуздар, кечигип калдык же техникалык мүчүлүштүктөр болуп калды деп эч качан актанбаңыз. Чыгып туруп дароо, мага ушунча убакыт берип күткөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, же кандай болбосун, биз уланта беребиз деп туруп дароо айтчу сөзүңүзгө өтүп кетиңиз. Эң негизгиси элдин алдына чыгып сүйлөөдө машыгып туруу же такшалуу. Аны үчүн сиз улам-улам шарт болгон сайын же күзгүнүн маңдайында же өзүңүздүн телефонуңузга видеого жаздырып, улам айтчу оюңузду кайталай бериңиз. Сиз кайталап айткан сайын оюңуз улам тизмектелип, улам такшала баштайсыз. Эл алдында чыгып сүйлөө ар бир адамдын колунан келе турган өнөр. Өзүңүзгө ишениңиз.